Так, bir kişi efirge girdi. Bir kişi efirge girdi. İki kişi girdi efirge. Так, 8 kişi efirde. Кайрат. О, привет, Кайрат. Ками, привет. Рысбек Алымбек, саламатсыздарбы? 11 киши эфирде, Алмаз Шакиров. Эфирге чыкканым себеби да бар. Азыр мындайча айтканда, уже могу жерге милициялар келип калыптыр. Соц тармактарда эмес, WhatsApp группалардан мага эртең менен Бегеймбек, саламатчылык. Бөлүшүп койсоңуздар, аудитория чоңураак болсун. Мен азыр обращенияны Садын Нуркожоевичке кылам. Привет, брат. Садын Нуркожоевич кылам. Азыр могу жерде милициялар уже келиптир, Первомайскийдин эмеси келиптир, ООПу. Азыр бир машина турат ылдый жакта, үйүм жанында. Азыр ылдый жакта дагы келет го, наверное, дагы. Скорее всего, төргөчүлөр келип атат окшойт. Алардын келген себеби мындан деп көрүп атам. Анткени кече WhatsApp группаларда, доконцалардын WhatsApp группаларында чыгыптыр. Мени тетиги кей жүгүрүп беле? Имамиддин Ташев, анан кийин тети Катани Суаналиев, анан тети Көлдүк кикбоксер Брачка, Тилекмат Куренов, ошолор менен баары менен кошуп, мен ошолор менен антетип каякта эмне дейт, тиякта бир калпакчан бирөө бар экен, тез эле көргөн эмесмин да. Анан ошолор менен мени ошолор менен чогуусуна, мына Хасан чогуу, булар башаламандык кылгантат, төңкөрүш кылгантат, тынчыкентат, мынчыкентат деген бир эмелерди 3 күндөн бери салып. Анан кийин менде деле тиякта мындайча айтканда тарапташтарым бар, достор бар, алар айтат, ошону Акылбек Жапаровдун командасы менен ошонго деген Баяна Кулова дейт. Анан ошол жакта ошол иним, өзүмдүн дайыр иним, ошолор мени якобы мен төңкөрүшкө бир оюм бар экен. Силер кызык экенсиңер да. Ошон үчүн мен ошол себептен Данияр, сейчас не до майнинговой петиции, не до майнинговой петиции. Тут вообще про меня пошла интрига, что меня хотят там якобы, что я якобы какой-то переворот готовил. Это смешно. Вот, это смешно, и это не рабочая статья. Ошон негизинде мен Садын Нуркожоевичке айла жоктон мен көптөн бери унчукпай жаткам, сүйлөбөй өзүм позициямды айтпай жүрүп, мынтип позициямды акырын мынтип билгизип тургам, бирок айткан эмесмин. Азыр болсо мен аргасыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршевич. Азыркы могул чыккан, Фейсбукка чыккан могу сүрөттөрдү тим эле эметип атат деген, бул толугу менен саботаж силерге жасап аткан тегерек чети же Акылбек Жапаровдун жеткен деңгээли ушул. Акылбек Жапаров жөнүндө мен как анализ айткам, айтып келатам, айтам, что Акылбек Жапаров деген бул деген өтө куу киши, калпычы деп айтса болот. Мындай көп сөздөрү калпка чыгып атат. Ошондуктан бул кишинин ошо өзүнүн жан жөкөрлөрү тетчеде Улук мырза деген совет директору өзүнүн өкүл баласын киргизип койгон, бывший ГКМБшник, ошонун ойлогон ойлору болуш керек. Ошентип туруп бир кезде мен ушундай жамандаган, азыр кайра жамандаган атат. Ошондой нерселерди айтып жүрөт. Ошондой нерсе. Анан ошону ошол жерден жасап, мени ошол жака чейин жамандап, боктоп барышыптыр, что мен митинг-ситингден уюштурмак. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, Садыр Нуркожоевич. Мен башынан эле келтам. Силер, Камчыбек Кыдыршевич, элдин астында өзүңөргө
түйшүктү алгансыңар. Кыргыз элим деп туруп Кыргызстанды көтөрөбүз, Кыргызстанды оңдойбуз деп алгансыңар. Бүгүнкү күнү мен айтып жүрөм, митинг керек жок. Бүт бары конституциялык поледе болуш керек. Конституцияла мына срогуңар болобу, сроктун аягына чейин силер олтурушуңар керек. Ошол сроктун олтурганыңар менен силерге деген ошонго өзүңөр жооптусуңар. Ошол жоопкерчиликти силер өзүңөр алгансыңар. Бүгүнкү күнү мен мындай человек со здравым смысла дейт да, мындай кичине мен кичине ойлоном, мен кичине ойлоном, мен кичине деген мындай Кыргызстандын келечегин караган адамдар катары мен айтып жүрөм. Соц тармактарымда айтып жүрөм. Кыргызстанга азыр митинг деген керек жок. Себеби азыр дүйнө жүзүндө тине Украинада эмне болуп атат, эмне деген азаптар Орусия менен Украинанын арасында эмне деген азаптар болуп атканда, биз ушу бир жерге бир момундай ызы чуу чыгып кетсе, биздин акыбалыбыз өтө оор абалга түшүп калат. Могу жерде мээси иштеген адамдар, алар толугу менен ошонун баарын түшүнүп турат. Ошон үчүн эч кандай митинг керек жок деп элдин баары ошону айтып жүрөт. Силер болсо, ошондой мындай Акылбек Күйсөнбековичтей акылман, гений адамдарга ишенип алып, өзүңөр түшүнбөй атасыңар, саботажга түшүп калганыңар. Мына бүгүнкү күнү анализдеп көрсө, бүт анализдеп чыктым. Анализдеп чыксам, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадыршаевич, силер жалгыз калдыңар. Мол фейк, тролль, фабрика, момдай жан жөкөрлөр силерге саботаж кылып атканын силер көрбөй атасыңар. Силерге атайын силерди жаман көргөзүп атат. Атайлап силерди жаман көргөзүп атат. Жаман көргөзгөн себеби анткени өзүлөр бийликке кызыгып калган. Азыр деген митинг болбойт. Керек жок. Карапайым эл деле түшүнүп турат. Азыр момундай оорчулук дүйнө жүзүндө момундай өтө оор болуп аткан нерсени карапайым эл деле билип турат. Алардын деле мээси бар. Карапайым элди мээси жок деп ойлобогула. Карапайым элинде мээси бар. Алар азыр окуганды билет. Алардын баары түшүнүп атат. Кыргызстанды момундай дүйнө жүзүндө болуп аткан немелерди тынч алып калалы деп. А могу жерде жаныңарда жүргөн шалмандар, ошолор силерди государственный, внутренний, дворцовый, орусча айтканда, внутренний дворцовый переворотко даярдап атышат. Булар силерди подставлять этип атат. Ар бир нерсеңерди саботаж кылып, силерди жаман көрсөткөнүңөр. Силер бирдеме айтсаңар, ошону саботаж кылып, силерге туура эмес кагаздар жөнөтүп атат. Камчыбек Кадыршаевич, силерге да көп кагаздар туура эмес жөнөтүп атат. Садыр Нуркожоевич, сизге тем более көп кагаздарды, көп мындай интригаларды атайлап алып келип атышат. Ошол аягы жүрүп туруп силерди жаман көрсөттү деген. Кемпирабад боюнча жаман көрсөттүрдү. Кимди жаман көрсөттүрдү? Силерди жаман көрсөттүрдү. Мен сиздин выступлениеңизди көрдүм. Ошол жерде айтып атасыз. Ошол кагаздар сизге ким алып келип берди? Ошону изилдеп көрсөңүз болмок. Аяктан деген незаконченный преступление. Аяктан деген Конституциянын 31 беленесине ылайык сүйлөгөн сөздөр эле болгон. Калганы болгон эмес. Мына эртең мененки силердин ошо до концалардын WhatsApp группаларында ошондой сөз жүрүп атат. Мен ошо KG групп Имамидин Ташевпы, ошону менен Субаналиев менен биригип алып төңкөрүш. Мунун баары полный калп. Мен Имамидин Ташев менен кайнаса да каным кошулбайт. Мен Субаналиев менен кайнаса да каным кошулбайт. Тек Калпакчанды знать не знаю, билбейм даже. Ошон үчүн могу силердин интригаңар, саботажыңар өтпөйт. Ооба, Али деген жакшы биздин көлдүк спортивный аренада аты чыккан кыйын жигит, Америкада ошол жакта жүрөт. Мен аны менен чалышып турам, машина жөнүндө сүйлөшүп турам. Америкадан бир машина жиберип бербейсиңби деп туруп, ошол боюнча сүйлөшүп турам ал Алини менен. Бирок аякта деген ал Алини менен сүйлөшкөндө биздин сүйлөшкөнүбүз бул ага инилик
тиричиликтин сөзү. Тилекмат Куренов менен мен сүйлөшкөн жокмун деп айтпайм. Тилекмат менен сүйлөшүп турам. Анткени мурун кийин дагы биздин мындай сөзүбүз бири-бирибизге жакшы болчу. Аны мен да агай инилик сөздөрүбүз бар. Агай инилик катар. Бирок Тилекмат менен да, Али менен да сүйлөшүп атканда эч кандай саясат жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Эч кандай эме жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Агай инилик эле мамиле менен эле сүйлөшөбүз. Даякта не то что саясат, ой сөзүбүз да жок аякта, оюбуз да жок. Анан ошол нерсени монтуп клейлеп, могу прямой эфирлерде чыккан сүрөтүмдү мынтип мен күлүп чыккан, мынтип күлүп турам го ушундай. Ошону алып, анан Тилекматтыкын алып ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат деген сөздөр болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге да официалдуу түрдө кайрылып атат. Ушундай боктуу фейк фабрикаларды изилдеп берсеңиз жакшы болмок. Анткени бул саботажды Садыр Нуркожоевич өкмөргө кылып атат. Тегерек четиңер кылып атат. Ошол эле биринчи этапта бына сразу айтып кетет. Силердин тегерек четиңерди тазалагыла, карагыла. Анткени силер өкмөрдүн, мен силер менен жакын таанышмын, мамилеңер менен жакшы таанышмын, жакшы мамиледебиз. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич, мен силерге даже бир кезде ыраазычылыгым бар, билесиңер эмне себептен. Анан кийин мен ушу акылга сыйбаган нерсени ушун жасап силерге деген алып келип атканы бул өтө туура эмес нерсе. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, карапайым эл уже билет. Ал баягыдай карапайым эл эмес, окубаган же эметкен. Азыр ар бир карапайым эмилде момундай телефон бар. Соц тармактарды окуйт, YouTube деген бар. Ошолордун бардыгынан көрөт. Азыр эл деген билет ким кандай экен. Азыр элдин баары түшүнүп калган. Фейк эмне, тролл эмне, калп эмне, чындык эмне деген баарын түшүнүп калган. Ошондуктан момундай саботаж кылгандарды мени каралап, же дагы бирөөлөрдү каралоо эмелери баары көрүнүп эле турат. Ошол обсужденияга киргенде ошол фейк фабрикалар, троллдор, алар жөн гана имитация кылат. Имитация бурная деятельность деп коет. Ошол имитацияны жасап, обсуждение кылымыш болуп, анан силерге келип турап келип берет. Мына көрдүңөрбү, карапайым эл жаман көрүп атат деп. Бул калп, бул деген атайын уюштурулган фейк фабрикалар. Ошолор акчаларды берип, ошолор менен каралап, бири-бири менен обсуждение кылган нерселер силерге алып келип берип атат. Бүгүнкү күнү силер өзүңөр жооптусуңар. Кыргызстанда эмне болуп аткан өзүңөр жооптусуңар. Ал жооптугуңарды өзүңөрдүн конституциялык сурооңар бүткөндө, ошондо деген силер өзүңөр элдин астына отчет менен чыгасыңар. Ошондо өзүңөр жооптуу болосуңар. А силерди момундай коң тооруш, митинг, ситинг деген бул акылга сыйбаган нерсе. Муну силерди өзүңөрдү коркутуп, өзүңөрдүн ичиндегилериңер эле коркутуп атат силерди. Силерди ичиндегилер эле жамандап атат силерге. Элге жаман көргөзүп атат. Анын баары түшүнүп турат. Акыл эстүү киши баары көрүп турат. Мына азыр могу жерде милициянын 2 машинеси келди. Значит, мен оюмча азыр раз уже теткинде каралоо мотивтер өткөн соң, азыр могу жерде 2 машинени алып келип коюшту. Эми эмнеге алып келет? Бул деген баягы кемпирабад боюнча сначала ызы-чуу чыгып кетпесин, аз Хасанов Facebook аркылуу чыкырат, тинтет, мынтет деп туруп элдерди чыкырат деген ойдогудай болуп туруп эметет. Эч кам санабагыла. Могу жерге төргөчү келсе, өзүм эле чыгам, өзүм эле, пожалуйста, обыск кыласыңар үйдө, пожалуйста. Эч бир проблемасы жок. Мен андан нерсе коркпойм. Мен эч качан бийлик мөңкөрүшкө чыккан эмесмин. Мен башынан эле могу жерден Facebook баракчаман айтып атам. Мен оппозициясына да кошулбайм, мен позициясына да кошулбайм. Мен центристский форманы алгам, мен өзүм. Как она есть? Көргөндү айтам. Элдин кызыкчылыгы үчүн, карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн, кыргыз элимдин кызыкчылыгы үчүн мен болгонду айтам.
Туура айтса, мен туура иш болсо, мен туура деп мактайм. Туура эмес болуп атса, мен туура эмес деп туруп, анан ошол жерде кандай бул эмеден чыгып кетиштин азабын айтам. Бирок бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич сизге да бир айтып кете турган нерсе. Сиздин көзүңүздү мындай очкиңизди чечип коюңуз. Сизге бир эмес 100 очки тагып койгон. Жаныңарда жүргөн 100 очки тагып койгон. Ошол эле Акылбек Жапаров, ошол эле Түменбаев, ошол эле Дайыр Орунбеков, ошол эле налоговыйдын начальниги, ошолордун баары сизге сиздин көзүңүзгө очки тагып койгон. Түшүнүп атам, сиздин убактыңыз жок, сизге жоопкерчиликте килейген мамлекет. Ошону менен силердин колуңар бош эместигине пайдаланып, өзүлөрүнүн кызыкчылыгын атайлап кызыкчылыгын силердин ушу убактыңар жоктугу таардыгы менен алар барып туруп өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо иретинде кылат. Сактоо иретинде кылган кызыкчылыгын Садыр Нуркожоевич сиз жакшы билесиз. Сизге деген текелек боюнча, чоң алайда текелек боюнча толугу менен маалыматты берген. Мен ошол маалыматты толугу менен алып чыгып бергем. Ошол текелек боюнча бүт барын ишти жасатып баштаган бул именно Акылбек Үсенбекович Жапаров болгон. Ошол Акылбек Үсенбекович Жапаровдун чоң алайдагы зам акими ошол жерде алай көмүр деп туруп, элге таратабыз көмүр деп туруп, 120 000 тоннаны ошол жерден казып Өзбекстанга сатып ийгенин баары билет. Сиз өзүңүз да билесиз аны. Ошол боюнча мен генералдык прокуратурага кайрылгам. Генеральный прокуратурага калдым. ГКМБга кайрылгам. МВДга кайрылгам ошол негизинде. Бирок ошол боюнча мага кагаз келген. Ооба, иш козголду ошол негизинде. Бирок бүгүн иш козголгону менен ошол калды. Анткени өкүл баласы Акылбек Үсенбековичтики. Ошол жерде элге таратылган эмес, таратылса бирекши. Болуптур, таратылган күнү да болсун, казган күнү да болсун. Бирок налоговый инспекциядан, Министерство геологиядан текелек боюнча документацияны 21-22 жылдын документациясын көтөрсөңөр, ошол жерде бир да килограмм казылган жок деген азап чыккан. Ошонун негизинде мен айтып чыккам. Ошонун негизинде мен генеральный прокуратурага да кайталанып кетейин, кайрылгам. Ошол боюнча ГКМБга кайрылгам, ошол боюнча МВДга кайрылгам. Ошол иштин боюнча ошондой эле. Андаш боюнча биякта соттор жүрүп атат. Соттор жүрүп атканда андаш сатылып кетти деген маалыматтарды мен деген ошону жарыялагам. Андан тышкары Верховный сот боюнча Замир Курамаевич боюнча Верховный соттун иштери туура эмес жүрүп аткандыгын, ошол жерде пленумдарды өткөзбөй аткандыгын өзүм ойлорумду айткам. Көп жерлерде ойлорумду айтып атсам, ошол ойлорума мындай афераларды, мындай саботаждарды, момтип мени каралоо максатында силер нерселерди ачтыңар. Эми айтып кое турган нерсе. Мен Садыр Нуркожоевич, мен ал жакта болуп көргөм, билесиз. Мен ал жактан коркпоймун. Аны да билесиз. Бирок күн өтөт, убакыт өтөт. Биз бул жашоодо Кудайдын гана, Аллахтын гана буйругу менен жашап келебиз. Аллахтын буйругу менен гана бизге ар бирөөбүзгө ченелген убакыт бар. Кайсы жерде болбойлу, кандай болбойлу деген. Ушул жерден мына момда кароолор болуп аткандан кийин ачкиңизди чечип, сиз жалгыз калдыңыз. Мен сизге авам катары кайрылып атам. Сиз жалгыз калдыңыз. Кече Жокинин дөкүн үйүнө барган, таңкылдатканы бул жөндөн жөн эмес. Сиз жөндө жерде жаман сөздөр чыгып аткан, күмтөр боюнча сөздөр жөндөн жөн эмес. Динара Кутманованы кармаган жөндөн жөн эмес. Жерде бүт сиздин командаңыздагы элдердин баарын камаган, бул да жөндөн жөн эмес. Жөндөн жөн эмес бул нерселер. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, сиз деген мындайча айтканда тууну көтөрүп келаткан сизсиз. Печать сизде. Сиз жаныңыздагы жүргөн деткендей шылуундардан кутулбасаңыз, сиз деген күндөн күнгө чөккөн эле чөгөсүз. Анткени ошол шылуундар бир президент эмес, 10 бүт президенттердин башын жеген киши. Жегендер. Могу жерде дагы бир корккочу айнанайын дейт. Алтыным, мен корккон жерим жок.
Сендейлерден коркпойм, коркуп көргөн эмесмин. Тетигинде аферисттерден корккула. Бул силер корккула. Кыргызстанымдын аяк эмне болот, ошондон корккула. Мына бүгүнкү күнү ушундай азаптардын баары болот. Ошол эмелерге киргизип, ушундай эмелерди WhatsApp группаларда, доканцалардын WhatsApp группаларында булар деген төңкөрүш жасайт деген эмени баштаганыңар чын эмеспи? Карап көрбөйсүңөрбү? Мен Facebook баракчамды карап көрүлө, мен ошолордун баарын уже чыгардым. Же мени унчукпай калат дейсиңер? Мен унчукпай эмес, мен жок как айтам. Эми Садыр Нуркожоевич, силерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Жакшы бир саясатчы айткан, орусчасынан айтып берейин. Террором власть не удержишь. Сиздин аракеттериңизди көрүп атабыз. Камчыбек Кыдыршаевичтин жасап аткан аракеттериңерди көрүп атабыз. Силердин максаттарыңарды көрүп атабыз. Иштеп атасыңар, сөз жок. Бирок жаныңарда жүргөн жан жөкөрлөрүңөр, ошол эле силер менен бийлик чогуу тең талашып жүргөндөрдүн баары жаныңарда. Силерден бийлик талашабыз дегендер жаныңарда. Силерден бийлик талашабыз деп аткандар мен эмес. Силер менен бийлик талашабыз деп аткандар жаныңарда. Ошолор силерди атайын жаман көргөзүп атат. Садыр Нуркожоевич, жакшы көзүңүздү ачып көрүңүзчү. Сураныч сизден, Садыр Нуркожоевич. Көзүңүздү ачыңыз. Карап көрүңүз. Тегерек четиңизди карап көрүңүз. Сизден бийликти талашабыз деп аткан биз эмеспиз. Сизден бийликти талашабыз деп аткандар жаныңарда жүргөндөр. Илгери эки дос эле чечсиңер, азыр үчөө чечилет. Азыр Акылбек Жапаров да силер менен бийлик талашып аткандагысы. Ошондойлорду, ошондой атайын силерди жаман көрүзгөндөр именно ошолор. Биз эмес. Карапайым эл сизди жаман көрүзүп аткан жер жок. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, силерди карапайым эл жаман көрүзүп аткан жер жок. Силер жөнүндө жакшы ойлорду айтып атат. Бирок силерди жаман көрүзүп аткан, элге жаман көрүзүп аткан жаныңарда жүргөн кишилер. Эм камасаңар камаарсыңар. Камаарсыңар. Ал күндөр өтөт. Бүт бара Алланын колунда. Силер себепкер гана болуп калышыңар мүмкүн. Бирок силер себепкерликтен башка боло албайсыңар. Силер элдин тагдырын чече албайсыңар. Силерге деген жаныңарда жүргөндөрдүн тазаланбасаңар, бүгүнкү күнү ушундай акыбалга түшүп каласыңар. Садыр Нуркожоевич, мен билем, сиз көрөсүз мени. Мен билем. Бирок Садыр Нуркожоевич, мен иниңиз катары айтып атам. Көп мындай ызы чууларга түшө электе. Тегерек четиңизден кутулуңуз. Тетиги кодойгон премьериңерден кутулгула. Андан кыйын элдер бар. Даана билген, экономиканы билген, өзүңөрдүн досторуңар бар. Ошол эле Марат Султанов дегенде, алайын илгери спикер болуп жүргөн, алда экономиканы түшүнгөн, кыйын киши. Ошолорду дагы, ошондойлор бар да. Эсеп-чөттү билген кишилер бар. Эмне эле муну кудай кылып алдыңар? Ошол эле Каныбек дегенде тийишкен эмесмин, сүйлөгөн эмесмин, бирок могу жерден жиним келип атат. Анткени Дайырдын бияктан мага ошол жактан информация келип атат. Дайырдын эмелери дагы ушинтип жамандоо, каралоого түштү деп. Айбек Сарымсаков, эрте эле коркуп баштапсыңар го. Эч ким корккон жери жок, Айбек. Эч кимден корккон жери жок. Коркутуп да көргөн жокпуз. Бияктан деген, наоборот, Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти азапка чөкүп туруп, элди момундай ызы чуу кылып аткан именно тегерек чети. Ошол жөнүндө сөз. Жөн эле башынан угуп туруп, анан кийин эметсең, жаңы эле кирип эле кыйын боло бербей. Ошон үчүн ушундай нерселер болуп аткандан кийин Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, силерге дагы бир рет кайрылып кетейин. Тегерек четиңизди карап, электен өткөзүп көрбөсөңөр, силерге саботаж кылып аткан именно тегерек четиңер. Силерден бийлик талашып аткандар мен эмесмин. Мендейлер эмес. Силерден бийлик талашып аткандар жаныңарда жүргөн, ошол жерде силердин көзүңөрдү силер кыйынсыңар деп жүргөн, силер тем эле алтынсыңар деп жүргөн, ошолор силерден бийликти талашат. Биз эмес. Биз деген Кыргызстандын тынччылыгын гана каалайбыз. Мен өзүм аркылуу айтып кетейин.
Мен Кыргызстанда тынччылыкты гана каалайм. Мен Кыргызстанда только закондукту гана талап кылам. Мен Кыргызстанды аманчылыкты гана каалайм. Ошондуктан, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, карап жакшыраак карагыла. Четиңерди электен өткөзүп көргүлө. Камчы Кыдыршаевич, сизде бүт информациялар бар. Бүт билесиз. Сизде бүт информация. Бирок ошол информациялардын арасында электеп көрүңүз өзүңүз. Ошол электеп көрсөңүз, ошол жактан көрөсүз. Өтө көп туура эмес информацияларды атайлап алып келет. Ошол Акылбек Жапаров атайлап ыргытат туура эмес информацияларды. Ошол жерде деген Сапырда иштеген Улук Мырза деген азыр член совета директоров Кыргызалттын Кумтөрдө. Бывший Гонторский Сапырда иштечи. Ошол силерге туура эмес информацияларды өзүнүн коллегалары аркылуу акырын таштап коет. Ошондуктан силер ошолоруңарды караңыздар. Силерге күч кубат берсин. Силерге акыл насаат берчү киши болсун. Силерге жаныңарда чын жүрөгүнөн силерге күйгөн, чындыкты бетиңерге сайып жүргөн адам болсун. Силерге каалоорум акыл ой, туура ой каалайм силерге. Силер октябрда 20-жылы бүт элдин астында өзүңөргө ушул түйшүктү жүктөгөнсүңөр. Эл силерди карап турат. Момундай шылуундар элдин баары көрүп турат. Момундай шылуундар силерди бокко түртүп аткан эл бүт баары көрүп турат. Заказной иштер болуп аткан эл толугу менен көрүп турат. Ошондуктан, урматтуу президент, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, убакыт бар силерде. Оңдоп кетиңиздер. Туу силерде, печать силерде. Кыргыз элибизди сактап калгыла. Дүйнө жүзүндөгү болуп аткан кризистен алып калгыла Кыргыз элибизди. Момундай интрига, саботажниктерден кутулгула. Кутулбасаңар өзүңөргө. Эмне кыл дейсиз? Башка эчтеке айта албайбыз. Силерге биз только айта алабыз. Силерге биз деген мону жеткизе алабызбы, жеткизе албайбыз, бирок биз бетке чындыкты айта алабыз. Чындыкты айткан кишилерди жаман көрбөй, чындыкты айткан кишилер менен, бирок баары Кудайдын колунда. Аллахым кандай сыноо берсе, ошол сыноону ар бир адам көтөргөнү билиш керек.